Туугандар, мына бүгүн мындай случай болду. Бирге удан арендага машина издеп, бир машинени тапсам, оба машина бар деди. Паспортуң праваңы жөнөт деди. Мен правам эки жагын тартып жөнөттүм, болот деп жазды. Анан мен болду ака, анда башкаларга болду берилди деп коюң. Анда мен сиз 10да келсеңиз 10да барам. Жок болсо берки документтерди даярдасаңыз, тааныштар бар да. Корочка билет жасаган. Ошентип жазып, андан кийин чалып, паспортуңду жөнөт деди, бүтөлүш жасайм деп. Андан эле кайра кийин чалып, мына картасынын номерун жөнөтүп, мына Тинькофф деп. Заранее акча жөнөт, жок дегенде 5.000 жөнөт деди. 5.000 акча жөнөт деди. Ошону жөнөттүм саат 5-терде, саат 10да келип алып кете бер, 10го чейин бүтөлүшүң даяр болот деди. Анандай алып жөнөтүп. Анан мынакей саат азыр 10 болоюн деп калды, чалсам өчүк. Жарым сааттан бери чалды, азыр өчүк. WhatsApp'тан дагы чалдык, прямой дагы чалдык. Бул таза мошенник экен. Мен дагы мына 5.000 жөнөт дегенден жок, калган барганда берем деп 2.000 жөнөттүм эле. Ушундай ситуацияга түшүп калбагыла, таратып койгула ушуну.